Şolursa katkan gökbörü, çolup'a gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çolup'a gelgen şerdirgіз. Atan mırgız teğirdegi gökdögü, armak olup tekte dura gözdörü, Hezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolursa katkan gökbörü, çolup'a gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çolup'a gelgen şerdirgіз. Anmazın topunları turasın, kalktağılan babalarının urasın, kırmızılardan gökbörünün gökdoğusun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şolursa katkan gökbörü, çolup'a gelgen Мына ошентип 21 март маусым байрамына арналган ошол Кыргызстандын биринчилиги көкбөрү оюну боюнча финалдык беттешүү биринчи экинчи орунга болгон беттеш менен башталгандан турат Талас командасы менен Сара Өзөн Чүй командасы көрүп атасыздар мынакей ачык көк түстөгү бул Сара Өзөн Чүй командасы, кочкул көк түстөгү бул болсо Талас командасы. Турнирлик 16 марттан баштап турнирлик тандап алуудан эки команда тең бардыгысын жеңип финалдык беттешүүгө келип жетишти. Убакыт болсо башталды. Мынакей финалдык беттешүү көкбөрү Кыргыздын эң деген мыкты деген жигиттери мына улакты башташты. Немесе биринчи болот деген жер болсо тоборсуган жок, жанагындай эле баткак лай будагы күчтүү болчудай. Эми Сара Өзөн Чүй командасынан баштап ушул оюнчуларды таныштыра баштасак, Алыбаев Тыныч, Арга деген аты менен, Султан уулу Кубаныч, Байтур менен 3-чү Юсупов Нурбек, Жиган менен 4-чү Мукаев Тилек, Эрке Торусу менен 5-че Фархат Кой көрөңү менен, 6-чы Аскаров Аскат Туманы менен, 7-чи Койчукеев Нурмат Лексус менен, 8-чы Мусаев Урмат, Спирит деген аты менен, 9-чы Насбек Азат Айтумар менен, 10-чу Тыналиев Рустам Камбат менен, 11-чи Эрсалиев Мирлан Тил Торусу менен, ошондой эле 12-чи Иманалиев Айбек. Мына ошентип оюн кызуу башталды. Талас промо командасындагы оюнчулар менен тааныштыра кетейин. Биринчи Кыбыраев Улан, Евра менен Шерпеков Урмат, Рема менен Мадылбек уулу Нияз Острый менен, Койгалиев Марлис Торпедо менен, Майтыков Максат Вулкан менен, Орозбеков Джоки Айсарасы менен. Бул жерде эми Джоки азырынча башка аты менен чыккан экен. Эсенбаев Тилек Орлик менен, Эркинбеков Орозбек Элтору, Кожоголов Алтынбек Ахилес менен, Равшан уулу Урмат Акбар менен, Сүйүнбаев Айден Герб менен, Анарбек уулу Сейитбек Кобрасы менен. Талас командасынын жетекчиси Бегалиев Талас Байке, тренери Тазабеков. Сара Өзөн Чүй командасынын жетекчиси Жунусалиев Рамис, тренери болсо Шекетов Эрмек. Мынакей бирге бир оюну баштады. Улан Кыбыраев менен бул жерде Кубаныч менен азыр Улан Кыбыраев экен. Мынакей экинчи номурдагы Кубаныч өзүн Байтур менен аябай жакшы оюндарды көрсөтүп келет. Бул эми Сусамыр командасынан мурун ойноп жүргөн жалпы жигиттер, азыр эми Сара Өзөн Чүй командасы болуп мынакей ойноп атышат. Аттардын ойногондорун карасаңыздар, айылгандай эки аттын беттеши бирге бирде. Акбулат майданында толо келген эл ушул эки командага бирдей сүрөп жакшы бир оюн көрсөтөт деген ниетте карап атышат. Евра деген ат менен ушул Улан Кыбыраев Талас командасынын капитан командасы мына Сара Өзөндүктөр көтөрүп алышты. Байтур Эманчамчы урганга тоготпой турган ат Кубаныч булакта. Эми Сара Өзөн Чүй мынакей чыкты. Көрүп атасыздар, Султан уулу Кубаныч бул 1992-жылы төрөлгөн шабандес. Бул жерде эми ошол Кыргызстандын кайсы командасы эң күчтүү деген намыс турат. Аутка чыгып кетти кайрадан ошол бирге бир оюну таластыктардан Талас командасынын Казанжанда айлампада башталмакчы. Талас тренери болсо Тазабеков Ислам. Сара Өзөндүн командасынын оюнчуларына айтып коеюн. Сара Өзөндө биринчи номерде ойноп аткан бул команданын капитаны Алыбаев Тыныч, Арго менен экинчи Султан уулу Кубаныч, Байтур менен аны көрүп атасыңар. Байтурду эстеп калдыңарбы экинчи номерде?
Байтур менен Кубаныч кайрадан берге кирди. Сарызынчы командасынын 2-номурдагы оюнчусу жана Талас командасынан капитан командасы 1-номурдагы Кыбраев улан өзүнүн евросы менен көрүп атасыздар. Бул эки адам. Эки ат. 9-чу Насипбеков Азат Айтумар менен 10-чу Тыналиев. Негизи эки аттын оюну болуп калат ушул. Мынакей көрүп атасыздар. Рысалиев Мирлан Кентору менен 12-чи Иманалиев. Ат ойнойт. Жер оор, улакты кайрадан эле ушул ылайга аралашып көтөргөнгө кыйын болуп калды. Эки аттарды тейлеп атышат. Жанагы 3-4-тө ойногондо Бөлү командасы менен Эмирди командасы дагы ушул тилекке каршы улак колго элешпегендиктен көтөрө албай ошо мулитке чейин ойношту. Бул жерде эми Кыргызстандын эң эле мыкты деген эки командасы. Байтурду көрдүңөрбү? Убакыт биринчи жуптан бүттү, эми экинчи жупка мынакей Ахиллеси менен азыр келатат. Бул эми Кожоголов Алтынбек болсо керек, 1979-жылы төрүлгөн. Юсупов Нурбек өзүнүн Жиган деген аты менен мына ортого кирди. Ахиллести болсо эми баарыбыз жакшы таанып калдык. Ушул БТР менен тең тайлаша ойногон аттардын бири мынакей. Бул Раушан уулу Урмат экен, 10-номурда Талас командасынан ушу Ахиллес менен азыр эми турнирлик оюндарда тандап алуу турунда ушу балдар кайсыл ат менен кайсыл бала ыңгайлуу ойнойт экени бардыгы белгилүү болуп калып, аттарды алмаштырып минип атышат. Раушан мынакей Урмат улакты көтөрүп алды эми. Мына эми Талас командасы азыр эми чабуулга чыкмакчы. Айлампадан Ахиллес чыкпай айтат. Аябагандай жакшы ат, булагы грек батырлардын ысымынан көргөн Ахиллес. Бактырик каршы азыр Сусамурдун балдары дагы, Сарызөнчүйдүн балдары кайрадан уруп чыгышты. Урмат 8-номур. 4 Байгөлү. Улан Кыбраев. Жана Султануулу Кубаныч өзүнүн Байтуру менен, Евро менен Байтурун ойноп атканын көрүп атасыздар. Пылесос Чамсоргуч жана телевизор 4 лотерея ойнотулат. Ушул жерде отургандардан бирөөлөрдүн 4-өмүрдүн бактыгарга түшкөнүн утуп беришиңер мүмкүн. Билеттериңерди жоготпой. Бул эки аттын эми ойноп атканда ошо айтканда да чарчабайт адам, комментарийде буларга кереги жок. Караңлачы ушул эки аттагы ошо биринчи, экинчи орунга ойноп атканы. Экинчи орунга ойношпойт, негизи биринчи орунга ойноп аткандыгын ат да сезип, жылкы болсо дагы ээсине ыңгайлуу туруп берген, улакты ингенге, шарт түзүп бергенге аракет кылып атат. Мынакей Кубаныч азыр эми улакты көтөрүп атат. Кубаныч эми жаш болсо дагы жакшы билет. Ушул ат экөө келишип калып, мынакей Сусамурда ойноп башташты элем. Сарызөнчүй командасы болуп кайрадан жаңы курам менен чыгып атышат. Талас командасынан жабышы болгон Сүйүнбаев Айдин 11-номурда көрүп атасыздар. Кудай сактайбы. Жерде эми ушу аттардын баардыгы бирдей болгондуктан Ышкырып көп калады. кээде ушул аттар дагы жылганга ушул болуп калат экен. Ачуу калтырбагыла. Жигиттер 10 000 деген киши карап турат. Бир эмес 2-3 ат кылган экен. Тантаналиев, Байтур менен Кубаныч, Насипбеков Азат менен үчөө бир команданын балдары. Азыр эми кайрадан бирге бир ойну. Ошентип Талас командасынын сүрөтчүлөрү келе баштады. Жаркынбетов Ильяс Урусовичтен Бакаата районунун башкы тренери Көкбөрү боюнча 2000 сом байгесин таштады. Талас командасына
Мынакей көрүп атасыздар азыр Байтур менен Евран ойну. Кубраев улан кулак эңкейип эң көтөрүп алды. Кубраев улан дагы ушу Кыргызстан курама командасынын мүчөсү. Көчмөндөр оюнда дагы Кыргызстан бир курама командасынын капитаны болуп иштеди, ойногон мүмкүнлүккө жетишкен. Мына таластыктардан чабуулуу башталды, көрүп атасыздар. Талас командасы Сары Зөнчү командасынын казан камалап атышат. Эми мүмкүн кичинекей мүмкүнчүлүк болсо Талас командасы эсепти ачып кетмекчи. Жатыккан кыйын убакча жигиттер. Көрүп атасыздар, киймейлер бул жерде эми аты менен Улан Кыбраев жыгылып калган окшойт. Жок, бул Насырбеков. Сүймай пайдаланып экен. Эми азыр Таластардын капитанында мүмкүнчүлүктөр бар. Жабышалган Рустам Тыналиев өзүнүн комбат деген аты менен 10 номерда. Мына эми жулуп алды Рустам Тыналиевдин чабуулу өзүнүн командасы менен. Сары Зөнчү командасы өзүнүн биринчи улагын салып кетти. Эсеп 1-0. 10-минутта Рустам Тыналиев 10 номерда Сары Зөнчү командасынын оюнчусу. Бул турнирде бул дагы эми өзүнүн автоголу менен дагы аябай айырмаланып калган. Көрүп атасыздар. Рустам Тыналиев 10 номерда Сары Зөнчү командасынын оюнчусу. Эсеп 1-0, 10-минутада салып кетти. Оюн биринчи тайм ортолоп калышты. Мынакей азырдагы Сары Зөнчү командасы биринчилерден болуп улакка эңкейип атышат. Айсары менен Орозбек Эркинбеков. Сары Зөнчү командасына ошентип Тыналиев Рустам бир упай ап келди. Эсеп алдырынча 1-0. Вакыт болсо 11-минутта бүтүп 12-минутага кетти. Дододон эми момундай баткакта деле улакты көтөрүп чыгыш кыйын болуп атат. Эми 1-1 оюнда алып чыгып анан улак салышпаса. Сары Зөн командасына Көрүп атасыздар, Сары Зөндөн Кубаныч өзүнүн Байтур менен келди ортого. Айыл өкмөтүнүн башчысы Нурболот Мырзахматовдон 5000 сом. Сары Зөн командасына экинчи салган улакка Баян Антонов айылдык кеңешинин төрагасы Нурсуланбек Бөкөнбаевдон 5000 сом. Кубаныч, Султан уулу Кубаныч улакты көтөрүп алып чыкты эле, бирок жакка каршы азыр эми улак кайрадан жерге түшүп калды. Дододо Талас командасы аракетин кылып атат, көрүп атасыздар. Аябай жакшы, кызыктуу темптеги оюн башталды. Ошо мынакей Бакаатар районунун башкы тренери көкбөрү боюнча Жаркынбетов Ильястан 2000 сом, Кенжебай Байгазыдан 5000 сом. Талас командасында улак Сүйбаев Айдин. 2000 сом. Манас Зулкарнаевичтен да 2000 сом бар Талас командасына. Ошон үчүн жакшылап ойногула жигиттер. Вакыт болсо кетип атат, кызык оюн көрүп атабыз. Ахиллеси менен азыр Талас командасы ушул эки аттын оюнун көпчүлүк көрөрмандар күтүп атса керек эле. Раушан Урмат Талас командасына жана Байтур менен Султан Кубаныч. Бул жерде эми эки улакчын эмес, эки аттын оюну, мына жараган эки ат, эки курама команданын ишенген бирге бир ойногон аттары. Байтурбу же Ахиллеспи азыр көрөбүз. 2 мүнөттүк убактысы бар. Эки улакчынын Раушан уулу Урмат да азыр
Улакка эңкейип аракет кылып атат. Мынакей көрүп атасыздар таласын. Урмат азыр эми ыңгайын издеп туруп такымга басып алыш керек. 10 такымга. Жок. Көрүп атасыздар айбандай улактагы эзилип калды самын болуп. Муну эми жөн эле жеткен менен көтөрүп чыгыштагы өтө кыйын көрүп атасыздар. Ошол БТРден кийин эле Кыргызстанда ошо Ахиллес аябагындай күчтүү аттардын бири болуп чыкты. Мына Урмат дагы бир жолу көтөрүп чыкты. Эки ат бирдей деңгээлде экенин ушунден көрсө болот. Улакка жолотпой бири-бирин түртүп атат. Кочкеев Нурманбет 7 номерде өзүнүн Lexus менен Сусамо Сарыөзөн чүй командасында чыкты окшойт. Нурумда. Нурманбет жана Улан Кыбыраев өзүнүн Еврасы менен көрүп атасыздар. Мына экөө дагы ортого отуруп аябагандай жакшы көнүп келаткан аттар. Евродагы Lexus'ta Kırgızistan'ın kurama komandasında oynayan atlar. Nurmanbet Koçkeyev'de köpçülük Gökbörünün görmandары Nuru dep tanışat. Susamırdan çıkan kıyın jigitlerden biri görüp atasızlar. Mına at başkarıp atkandары Lexus'un ayağınday ошол Көкбөрүдөгү эң бир чоң бойлуу аттардын бири. Ошого карабай Нурманбет дагы эңкейип улакты көтөрүп аткан бул дагы чоң ышкыбоздук, эң чоң тажрыйбалыкты түшүндүрөт. Бар өрекейіп жеткенге әрекет қылуында бұлаңды болса жерге жақын бұлаңға бұрық мүмкіншілік келбей атат көріп атасыңар. Бұлаңға мүмкіншілік жетпей атат. Lexus'ға алы жетпей тұрат Евроның алы жетпей тұрат. Ошентип экинчи жуптагы өзүнүн убактысында эч кандай натыйжага жетише алган жок. Раушан уулу Урмат Ахиллеси менен чыкты. Рустам Тыналиев комбат деген ат менен бул жерде азыр Талас командасынан Койгелдиев Марлис чыккан экен торпеда менен. Булар эми азыр 18 минутта кетти. 2,5 минутта убакыт калды. Эми бул жерде Рустам эгер улакка жетсе бул аябагында эңимчил жигиткенин баардыгысы жакшы билишет. Ушу торпеда менен Марлис азыр Рустамды улакка жеткизбей торогонго аракет кылат. Рустам билет да. Ошентип Марлис менен Рустамдын дагы убактысы бул жерде эми Рустам Тыналиевди Талас Курама командасынын оюнчулары улакка жеткизбегенге аракет кылышты. Бул эми басып алса, улакка жетип басып алса эсепти дагы өзгөртүп койчу жигиттердин бири. Ахиллес менен Байтурдун таймашы. Мына Кыргызстандагы эки эң мыкты деген аттардын карагылачы эми ойноп аткандарына кубаныч. Султан уулу мына эми жакшы кимисинин билеги күчтүү болсо ушул команданын жигити азыр улакты басып алышы керек. Рустамды ойнотушпайт, жумшак.
Oyun kayradan birge bir oyundan ulanmakçı mı? 20 minuta gitti. Ошол азыр 1 минутка жетпеген убакта командаларды тынууга жөнөтүшү керек. Эсеп болсо 1-0. 10 минутта Рустам Таналиев өзүнүн командасына биринчи упайды алып келди. Бул эми Норус майрамына карата 2015-жылкы Норус майрамына карата Кыргызстандын Көкбөрү боюнча биринчилиги сезондун башталышы деп айтсак болот. Байтур менен Ахиллестин бул атты эми эки аттын оюнун кечке чейинде көрсө болот. Чарпан аттар кубаныч кайрадан улакты басып алып чыкты. Рустам Таналиев эми улакка жолотпой мынакей көрүп атасыздар. Джоки Мырзалиев буу атканын көрүп атасыздар. Эсеп 1-0. Сусамыр мурунку Сусамыр азыркы Сары Өзөн командасынын эсебинде биринчи бөлүмдө аягына чыгып калды. Эми бул жерде убакыттагы соңуна чыгып калды. Биз эми бир кыска тынуудан кийин кайрадан экинчи бөлүмдөн жолукмакчыбыз. 10 секунд убакыт калды. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Сөйтүп экинчи бөлүмдөгү Ортодогу башкы Калыс Ажыгулов Токо. Мынакей башталды. Алгачкы секундалар. Аскаров Аскат биринчилерден болуп улакка эңкейди эле, бирок Сары Өзөндүн Талас командасынын улакчылары аны сүрүп чыгышты. Бул жерде мына Сейитбек Анарбек уулу Сейитбек 12 номерде Талас командасындагы эң мыкты улакчылардын бири. Бул дагы эңкейген аракет кылып атат. Эми ушундай саналуу гана жигиттерди ойнотпой, улакка жолотпой ушу кесмейлер башталат. Сары Өзөн командасы мына Талас командасы улакты көтөрүп аутка чыгарышты. Равшан уулу Урмат кайрадан улак бирге бир ойунда мынакей көрүп атасыңар. Нурмамбет Койчукеев өзүнүн Лексусу менен Сары Өзөн командасынан чыкты. Улан Кыбыраев Еврасы менен эки аттындагы аябандай жакшы оюну. Евро алабы же Лексус алабы деген ошол Нурмамбет Койчукеев өзүндөгү улакчы Улан менен Нур экөө тең башы көрүнүп калган ошол атактуу улакчылардын бирлери. Эми бул эки улакчыга бир гана ошол атынын гана күчү, атынын гана ышкыбоздугу гана жардам бериши мүмкүн. Сары Өзөн командасынын курамы менен дагы бир ирет тааныштыра кетелик. Биринчи Алыбаев Тыныч Арго менен, экинчи Султан уулу Кубаныч Байтур менен, үчүнчү Юсупов Нурбек Жиган менен, төртүнчү Мукаев Тилек Эрке Тору менен, бешинчи Бешекеев Фаркат Койгөрөң менен, алтынчы Аскаров Аскат Туманы менен, жетинчи ортодо ойноп аткан Койчукеев Нурмамбет Лексус менен, сегизинчи Мусаев Урмат Спирит менен, 9-чы Насыпбеков Азат Айтумар менен, 10-чы Рустам Таналиев Комбат менен. Азырына Улан Кыбыраев басып алды. Талас командасы чабуулга чыкты. Улакка жабышалган Койчукеев Нурмамбет, 11-чи Рсалиев Мирлан Тилторус менен, 12-чи Иманбеков Айбек, Иманалиев Айбек, Агуэра деген аты менен. Талас командасы азыр Сары Өзөн командасынын казанын камалоодо. Бул жерде эми бир команда бардысы жаткан балдар болгондуктан эми салдырганга аракет кылып бардык күч аракетин кылып атышат. Ошентип 1-1 Талас командасы дагы өзүнүн биринчи улагын салып кетишти. Эсеп 1-1. Экинчи минуттан аягында Улан Кыбыраев өзүнүн балдары менен барып салып кетишти. Мына ошол жаңы эсепти өзгөртүп кеткен Улан Кыбыраев баштаган Талас командасындагы курамы менен тааныштыра кетелик. Биринчи Кыбыраев Улан, Евра менен, экинчи Шелпек Урмат Ремба менен,
3-чү Мадылбек уулу Нияз Острый менен 4-чү Койгелдиев Марлис Торпедо менен 5-чү Майтыков Максат Вулканы менен 6-чы Орозбаев Джоки Айсарсы менен Эсеналиев Тилек 7-чи Орлиги менен 8-чи Эркинбек Орозбек Элтор менен 9-чу Кожоголов Алтынбек Ахиллес менен азыр Раушан уулу Урмат ойноп атат. Раушан уулу Урмат Сүйүн Айдин Керп менен Айнарбек уулу Сейитбек Кобра деген аты менен эсеп 1-1 ойун эми кызыгына кире баштады. Экинчи бөлүмдүн башы көрүп атасыздар, аябагандай катуу ойын башталды. Ушул бос улак союлду эле карасаңыздар, эми баткакка чыланып ылайы болуп калды. Жерден табылбай калды. Рустам Таналиев мынакей улакка эңкейди эле, бирок Бекке каршы аягына чейин чыкпай калды. Убакыт бүттү. Эми улак жерден 1 мүнөткө чейин көтөрүлбөгөндөн кийин калыс ушу 1-1 ойундан улантышы керек. Көрүп атасыздар, Султан уулу Кубаныч өзүнүн Байтур менен Сарыөзөн чүй командасынан чыкты. Раушан уулу Урмат Ахиллеси менен келатканын көрүп атабыз. Кийинки улакка Кенжебаев Байгазыдан 5000 сом. Дагы кийинки улакка Талас командасына Акматбеков Манастан 2000 сом. Ал эми Сарыөзөндүн 5000 сомго кеткен Нурболот Мырзахметов. Азыр эми Нурсуланбек Бөкөнбаевдин 5000 сом силерди күтүп турат. Кайрадан классика мына эки аттын ойногону, эки аттын кармашы 1-1 көрүп атасыздар. Ахиллес минген Раушан уулу Урмат жана Байтурду минген ошо Султан уулу Кубаныч мынага көрүп атасыздар. Эки аттын ушу кадимкидей бири-бирин түшүнүп, эмне кылып атканын билгендей ойноп атышат. Ушундай жеринде барат. Аттын тилин таба билсе, чабан десе ушинтип ат ойнойт экенин көрүп атасыңар. Мындай аттар баардык эле жерден, баардык эле аттан чыга бербейт. Миңдин бири боло турган ушул эң эле кыйын, эң эле бир зээндүү жылкылардын бири дээринде бар. Байтур менен Кубаныч. Бирдей экен, Урмат, Раушан уулу Урмат өзү Ахиллес менен азыр улакты көтөрүп басып алды. Мен Талас командасы кайрадан чабууланып баштаганда турат, көрүп атасыздар. Кубаныч дагы оңой жигиттерде эмес, мына бул дагы жабышып алып ушул улакка жабышса ат токтоткон жигиттер. Çıksa çıktı. Çıkmasa ahvalı kıyın Urmattın. Мына эми Урмат, Раушан уулу Урмат Ахиллес менен чыгып улакты оюнга киргизди. Көрүп атасыздар, Кубаныч да жабышып алды. Азыр эми Тилекке каршы улак оор болгондуктан мынакей баткак болуп, самын болуп зыймаланып атат. Көрүп атасыздар, такымга да басылбайт. Бешеке Фархат Сарыөзөн чүй командасынан да басып алып улакты көтөрүп кетти. Талас командасы тандоо турунда биринчилерден болуп, Босту командасы менен ойноп, алгачкы ушул турнирдин башын бет ачарын ачты эле. Ошо Достук командасынын 2-3 эсебинде утушкан. Кийинки күнү кийинки 18-де ойногон Токмоктон келген улакчыларды 23 эсебинде утушкан. Жана ошондой эле МВД командасын 4-0 эсебинде утушуп финалга чыгышып, биринчи экинчиге болгон оюнда ойноп жатышат. Эми Сарыөзөн чүй командасы болсо ошо биринчи болуп Ысык көл Кабылан командасын 17-3 эсебинде утуп,
Экинчисинде ise Казарман командасының 17-5 есебінде ұтышқан. Сарыөзен Бөрлүк командасының 12-3 есебінде ұтып финалға чыгышты эле. Эми осы Талас командасы менен Сарыөзен командасының финалдык беттеши есеп болсо 1-1. Аябагандай катуу каршылаш болуп атат. Көрүп атасыңар, Рустам Туналиев дагы ушу додого киргизбей тосмолоп бууп атышат. Бесполезно, Рустам ойнотпойт эми. Талас командасы силерге дагы сүрөтчүлөр келди. Ошойло Ахматбеков, Манас Зулкайнаровичтен экинчи улакка дагы 5000 сом жана 2000 сом үстүнө ошол менен Бул жерден эми калыстагы туура чечим кабыл алды. Анткени ушу балдар кан кызып, аябагында таймаш болуп атканда ушу бели-белин катуу ат салдыра баштаган кезде токтотуп, ээ салдырганча бирге-бир оюндан баштап койгондо туура эле болот. Бул жерде эми оюн, эч кандай уруш талаштын же болбосо бери-берин майып кылып кылгандан деле кереги жок. эр оюнун көрсөтүп аткан эр балдар Эрээндиктер илгери аттан жыкса, эми азыр ушул кыйын болсо эрээндиги улакты эңеп алып, ат ойнотуп, ат башкарып, казанга улакты салмай. Равшан Урмат 10-номерда Талас командасынын оюнчусу Ахилеси менен жана ошондой эле Султан уулу Кубаныч жаш балдардын 92-жылкы Жигит Байтур менен Равшан уулу Кубаныч болсо 89-жылкы жигит экен. Есеп 1-1. Бүгүнкү оюндун ошол финалдык оюндун биринчи упайын Рустам Туналиев өзүнүн командасына кирген, андан кийин Улан Камраев баштаган Талас командасынын оюнчулары экинчилерден болуп есепти теңдеп 1-1 кылып улакты салып кеткенин көрүштү. Джоки! Оразбеков Джоки. Бул Талас командасындагы эң бир көрүнүктүү кыйын улакчылардын бири. Айсары менен ойночу эле, азыр ошол менимче Акбар деген ат менен ойноп атат. Джоки азыр улакты көтөрүүгө аракет кылып атат, көрүп атасыздар. Бул дагы 1986-жылы төрөлгөн улакчы. Кочкеев Нурманбет улакты көтөрүүгө аракет кылып атат. Улак болсо айлампадан чыга элек. Эки командадан бирден бала улак айлампадан чыга электе аралашып кеткен үчүн Рустам Туналиев жана менимче азыр Шерипбеков Урмат окшойт. Ушу 2 мүнөткө айып мамысына чыгарылды. Нурманбет Койчукеев өздөрү көргөндөй улакты көтөрүп кеткенге аракет кылып атат. Лекс аябагандай бийигет, бирок ошого карабай мынакей көтөрүп турат, улакты басканга аракет кылып атат. Айлампадан чыкты, эми киймейлер жок, тилекке каршы кайрадан улак жерге түшүп калды. Насипбеков Азат.
Мынакей көріп атасыздар, Насыпбеков Азат азыр өзүнүн командасын түсүрүүгө аракет кылды эле, бирок тилекке каршы алда болбой калды. Нурманбет Койчукеевке улакты өткөзүп беришти. Бирде эки команда бирден улакчысы жок, мынакей 3-төн бала ойноп атышат. Нуру Lexus менен мынакей чабуулун баштады. Мына дагы бир оюнчуга көбүрөөк кирип кеткендиктен азыр Сарыөзөн командасынын Юсупов Нурбек деген 3-чү номердагы улакчысы азыр жазым мамыга айып мамыга чыкты. Эми кайрадан Сарыөзөн командасынын улакчылары аздыкта ойноп калышты. Бул жерде oyun ошол кайсы жерден бузулса, аны ошол жерге алып барып туруп кайрадан убакты oyunду башташы керек. Эсеп 1-1. Талас Курама командасы менен Сарыөзөн командасынын oyunu. Калыс менен талашпай жок. Ал оюн бүткөндөн кийин өзгөчө тештирип аласың. Урмат менен Кубанычтын oyunu. Мынакей Урмат аракет кылды эле Ахиллеси менен. Талас командасы азыр көптүктө ойноп атат. Кубаныч мынакей улакты көтөрүп алды. Бекаттын ойуну эми эч кандай баяндаманын да кереги жок. Мынакей бокс кандай классика болсо, мына ушу эки атты бирге бир туруп ойношу бул дагы өзүнчө эле бир классикалар болуп калды. Убакыт болсо 3 мүнөттөй убакыт калды. Экинчи бөлүмдүн аягына чейин Кубаныч кайрадан чабуулун баштады, бирок Сарыөзөн командасы астыкта ойноп аткандыктан азыр эми Талас командасы улакты алып алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Мынакей көрүп атасыздар, бирок Кубанычтын такымынан улак чыкпай атат. Жерде Рустам Тыналиев дагы жүрөт, ошол өнөктөштөн улакты өткөзүп алганга, бирок Талас командасында улакчылары мыкты жигиттер ошо жабышкан бойдон чыкпай. Мына эми теңчиликте 4-4төн болуп оюн башталды. Юсупов Нурбек 2 мүнөттүк айып мамысынан кийин оюнга кошулду. Мына Кубанычтын такымы таш экен э. Кубанычтын такымы баля экен. Дагы эле басып жүрөт. Убакыт болсо кетип атат. Мынакей акыркы минуталар экинчи бөлүмдүн аягы Талас командасы менен Сарыөзөн командасынын финалдык беттеши ошо Кыргыз Республикасынын биринчилиги. Улуу Норус майрамынын урматына момундай жакшы оюндар башталды. Экинчи бөлүм аяктады. Ошентип экинчи бөлүм дагы аягына чыкты. Эсеп болсо 1-1. Эми ушул акыркы 3-чү, 4-чү бөлүмдө бир жакшы оюн болот деген сенемдебиз.
Ошентип 3-чү бөлүм дагы баштады. Эсеп 1-1. Сарызөнчүй командасы менен Талас командасынын чечүүчү 3-чү таймы биринчилерден болуп мынакей көрүп атасыздар. Сейитбек кеңкейип атат. Тилекке каршы болбой калды. Мына эми жигиттин жигити Гүлүктүн гүлүгү сурулуп чыгып бир улакты кем чытаса ошо менен оюнда чечилет окшойт. Талас командасындагы Майтыков Максат басып алып мынакей өзүнүн аты менен Вулкан деген аты менен чабуулун баштады. Көрүп атасыздар. Аябандай кызыктуу оюн. Финалдык оюнга татыктуу бир оюндар болуп атат. Мына эми азыр өткөзүп берди. Азыр көрөбүз азыр ким экен. Шерпеков Урмат Рембо деген менен өткөзүп алып Сарызөнчүй командасынын казанын көздөй чабуулун башташты. Мына бул жигиттерди эми такымына улак тийип калса канчасы бош кетпеген жигиттер көрөсүздөр. Талас командасы менен Сарызөнчүй командасы Кыргызстандагы мен кыйын деген командаларына финалдык беттеши, 1-2 орунга болгон беттеш. Геймейлер, ат салмайлар, бөлмөлөр башталды. Талас командасы жа билесиздер, ушу коробка кылып, өнөктөштөр менен жакшы салып кетпей бир адаттары бар. Эми Сарызөндүн балдары дагы өз казанын аягына чейин сактап, улакты кое бербей турган учуру. Сейитбек азыр эс алууга кетти. Улан Кыбыраев капитан командасы, Талас командасы оюнга кирди. Мына ушундай бир жакшы көрүнүктүү оюнду уюштуруп аткан Көкбөрү федерациясына дагы терең ыраазычылыктарды билдирип кетиш керек. Ушу командаларды уюштуруп, алыстан бери алып келип аткан Талас командасынын жетекчиси Бегалиев Талас Байкеге да ыраазычылыкты билдириш керек. Сарызөнчүй командасына дагы мынакей команданын жетекчиси Жунусалиев Рамис агабызга жана тренер Шекетов Эремеке терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Мына могу жерде 10 000 деген 15 000ден ашыгыраак ат оюндардын көрөрмандары, Көкбөрүнүн көрөрмандарына бир жакшы тамаша куруп берип атышат. Татыктуулардын оюну Ахиллес менен Байтордун оюну мына 1-1 башталды. 3-чү минутта кетти, 3-чү бөлүмдө. Бул эки аттын оюну эми классика, эч кандай баяндаманын деле кереги жок. Мына эки аттын оюнуна көңүл буралык. Талас командасы Байсуудун атынан Байсуу эс алуу борборунан Байсуу кафесинин атынан Талас командасына дагы 2000 сом кошумча. Мынакей көрүп атасыздар, эки ат аябагандай жакшы. Урмат бул эми Раушан уулу Урмат Талас командасынын Ахиллес менен жана Байторду менген Султан уулу Кубаныч аябагандай жакшы көрктүү оюндарды көрсөтүп келатышат. Эки ат бирдей болгондуктан мына азыр экөө тең ийгиликке жеткен жок. Урмат Мусаев Лексус менен чыкты. 8 номерда Сарызөнчүй командасынын оюнчусу, мурунку ушул атактуу БТР менен Кабылан командасында ойноп жүргөн. Билесиздер, бул оң солдо бирдей эңкейип энген жигит Улан Кыбыраев. Талас командасынын капитаны 1-чи номерда өзүнүн Рембо деген, Евро деген аты. Евро экен. Улан азыр эми Улак азыр эми Улак чыкты. Урмат Мусаев улакты басып алды. Мына Урмат Мусаевден баары билебиз, ошол сол такымы эң күчтүү. Такымы таш жигиттердин бири. Жарым финалдык оюндарда билебиздер, ошол Урмат жыгылып жаракат алып калган. Мына эми азыр оюнга келип аралашты. Лексусту минген экен. Урматтан чыкпайт.
Сол такымды таштам. Урмат Мусаев мынакей чабуулун баштады. Эсеп болсо 1-1. 6-минутта кетти 3-бөлүмдөн. Мынакей 2-1 Сусамыр командасы алдыга созуп чыкты. Мынакей Урмат Мусаев өзүнүн командасына 3-бөлүмдүн 6-минутунда 2-1 эсебинде командасын алдыга карай сүрөп чыкты. Эми оюн кызуусуна кирди окшойт. Таласка Рома командасы дагы оңой жигиттерден эмес. Эми мынакей 2-1 Урмат Мусаев менен Рустам Тыналиев өзүнүн командасын алдыга сүрүп чыкты. Мынакей эми оюн кызуусуна кирип баштады. Сарыөзөнчү командасы алдыда. Менимче азыр ушу сарыөзөндүктөр чүйүл жигиттери коргонуу ыкмасынан эле өтүп кетпесе аябаганда жакшы оюн болот буюрса. Калыстын да азыркы токтотконунда туура. Бул дододо эми аттарды балдарды кыйнабай 1-1 оюндан улантып ушул эки команданын бирине мүмкүнчүлүктөр түспөш керек. Чабуулга чыкканга жекеме-жеке. Мынакей көрүп атабыз, азыр Раушан уулу Урмат өзүнүн ахиллеси менен Талас командасынан чыкты. Койчукеев Нурманбет туман менен чыккан экен. Мына бул дагы убагында жакшы оюндарды көрсөтүп келген аттардын бири Ахиллес ортодо. Биз эми эки оюнчунун 1-1 оюну аяктаганга чейин туман кайра эски жорукторун баштады окшойт. Бир убакта ошол БТР менен чыкканда Урмат Мусаевди аттан чапчып түшүрүп койгон. Тумандан ушундай бир өнөрлөрү бар жылкы экенин билебиз. Раушан уулу Урмат. Булагы атактуу Урмат мынакей улакты көтөргөнгө аракет кылып атат. Мына эми кайсыл улакчынын карысы күчтүү болсо ошол атчыга киймейлер башталды. Мына улак оюнда Раушан уулу Урмат мынакей ахиллеси менен азыр улакты басып алып өз командасын сүрөп баштады. Мынакей өткөзүп берүүлөр. Азыр эми Койгелдиев Марлис торпедасы менен улакты өткөзүп алганга аракет кылып атат. Эки команданын ошол түзүм менен дагы Талас командасы алдыга чыкты. Марлис Койгелдиев. Улак эми азыр Сарыөзөнчү командасы жолуп алганына карабай бирок аутка чыгып кетти. 1-1 оюну башталган чакты ошол Сарыөзөнчү командасынан баштап команданын түзүмү менен тааныштыра кетейин. Ошол калайык журт өзүнүн баатырларын билиши керек. 1-номерду Алабаев Тыныч, 2 Султан уулу Кубаныч, 3 Юсупов Нурбек, 4 Мукаев Тилек, 5 Бешекеев Фархат, 6 Аскаров Аскат, 7 Койчукеев Нурманбет, 8 Мусаев Урмат, 2 улактын ээси, 2 упайдын 9 Насбеков Азат, 10 Тыналиев Рустам, ошол 1 улак салып кеткен жигит, 11 Ерсалиев Мирлан, 12 Иманалиев Айбек. Айбектен азыр бүгүнкү оюнда көп деле байкай элекпиз. Менимче азыр чыгышы керек. Талас командасында 1 Ыбраев Улан, Шерипбеков Урмат, 3 Мадылбек уулу Нияз, Койгелдиев Марлис, 4 5 Майтыков Максат, 6 Орозбаев Джоки, 7 Эсенбаев Тилек, 8 Эркинбеков Орозбек, 9
Кожоголов Алтынбек, мына бул жерден көрүп атасыздар. Улан Кыбыраев өзүнүн евросы менен улакты басып алды. 10-чы Раушан уулу Урмат, 11-чи Сүйүнбаев Айдин, 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Бул атактуу Андрей деген бакчынын уулу болот. Калан командасында өп жүрүп, кийин Талас командасына кошулуп, ошол командада ойноп кеткен. Улак азыр эми Талас командасынын чабуулунда. Сарызөн чүйдүн балдары дагы оңой жигиттер эмес, мына карап атасыздар. Жабышып алган улакчыбыз Насыпбеков Азат өзүнүн Ай Тумар деген аты менен жабышып алган экен. Рустам Тыналиевди көрүп атабыз. Ол жерде киймейлер ушул коробкада коет. Талас командасы булук мына аябай мыкты өздөштүргөн командалардын бири. Азыр бир мүмкүнчүлүк болуп калса экинчи улагын салып кеткенге толук мүмкүн. Улак жерге түшүп калган экен. Мынакей Рустам Тыналиев. Рустам Тыналиев. Сейитбек азыр эңгенге аракет кылат. Рустам Тыналиевдин да бир аракети. Рустам Тыналиев мынакей дагы улакты көтөрүп басканга аракет кылып атат. Мына ушун үчүн эремдердин эрөлүн деген Сейитбек менен Рустам мына экөө тең улакка бирдей кармашып алган экен. Тилекке каршы бул жерден Кочкеев Нурманбет азыр бөлүп кетти окшойт. Жок, бул жок эмес. Майтыков максат экен тилекке. Улак жерден көтөрүлгөн жок. Эми 1-1 оюнунан уланмакчы. 1-1 чатмыш керек Урмат. Кочкеев Нурманбет өзүнүн туманы менен чыккан экен. Ахиллести минген Талас командасынан Раушан уулу Урмат улакты көтөргөн атат. Мына эми бирок эми Кочкеев Нурманбет дагы оңойтон жигиттерден эмес, ушунун туманы менен тумандагы өкүм жылкылардын бири. Ошол Ахиллести ыңгайлуу тургузбай мынакей уруп чийинен чыгарып салып атат. Көтөр. Көрүп атасыздар Урматка такымына бастырбай мына Кочкеев дагы азыр улактын бир жак башын көдөндөн көтөрүп алды, бирок улак азырынча айлампанын ичинде. Айлампадан чыга элек жана көрүнүп турат. Айлампа көрүнүп турат. Ошон үчүн внимательный болгула. Оюнчулар башкаларга кире албайсыңар, билесиңер шарт боюнча. Мынакей Талас командасында өнөктөштөрү Сейитбек, Анарбек уулу Сейитбек дагы Урматтын айлампадан чыгышын күтүп атат. Мынакей көрүп атасыңар. Жок, азырынча айлампадан улак чыга элек. Убакыт деле болуп калды окшойт. Менимче азыр калыс кийинки жупка мүмкүнчүлүктү бериш керек. Кочкеев Нурманбет менен Раушан уулу Урмат Талас командасында 10-чы номерде ойногон мынакей улакты көтөргөнгө аракет кылып атат. 15-чи минутта кетти 3-чү бөлүмдүн эсеби 2-1 Сарыөзөн чүй командасынын эсебине артыкчылыгында. Урмат мынакей азамат жигиттердин бири мына улакты көтөрүп чыгып оюнга киргизди. Тилекке каршы аутка чыгып кетти окшойт. Жок, улак оюнда калган экен. Сейитбек
Эң аракет кылып атат Көртастар. Ular ortada aylanmadan 16-minuta ketdi. Экинчи номерда Байтур менен Султан улы Кубаныч Сарыөзөнчү командасына жана Евра менен Улан Кыбыраев. Мынакей Талас командасынын капитаны. Жок, бул Жоки экен, кечиресиздер. Жоки Акбар менен чыгып мынакей бирге ойноп аттыр. Айсары менен ойногон Жоки. Талас командасына эңкейген аракет кылып атат. Кубаныч. Joki менен Кубаныч. Joki менен Кубаныч. Көріп атасыздар, мына Байтурдун ойноп аткан ойунун ошол Кудай буйрса Кыргызстандын курама командасына кирип калчу аттарында бири ушул. Кичинекейлик анча эмес, анча чоң деле эмес, боюна жараша ошол өжөрлүү көк аттардын бири. Менимче кайрадан ошо Кубаныч Байтур менен аутка чыгып кетти. 3-чү бөлүмдүн аягына да мына 3 мүнөт убакыт калды. Убакыт азыр Талас командасына каршы иштеп аткан убак. Азыр эми таластыктар эртерээк бирге бирди утуп ошол улакты алып чыгып өз командасы менен чабуулун баштабаса, эсеп 2-1. Азырынча Сарыөзөнчү командасы алдыда. Мынакей көрүп атасыздар. Эки аттын оюнун жеке деп коет муну. Мына эки бала, эки улак чытең басып алышты. Кожоголов Алтынбек менен Кубаныч дагы эми кимисинин такымы күчтүү болсо мына ошол жулуп кетет, билесиздер жакшы. Рустам Тыналиев комбаты менен азыр улакты алып туруп басып алды. Чыкпа аутка, тилекке каршы аутка чыгып кетти окшойт улак. Азыр кайрадан бирге-бир ойну. Ошентип Сарыөзөнчү командасы дагы убакытты созгон тактикага өтүп алды. Бул да эми туура, анткени команда финалдык беттеште утуп аткан өчүрү. Мындай финалдык беттештер эми көп улак салынган, көп эсеп менен деле оюндар болбойт. Ушу эки улак, бир улак менен айырма менен гана ойун айныктайт. 19-минутага кетти. Убакыт 1,5 минутта убакыт калды. Сарыөзөнчү командасы алдыда 2-1. Мынакей Улан Кыбыраев баштаган өнөктөштөр менен бир улакты Талас командасы алып кетти. Рустам Тыналиев менен Урмат Мусаев өз командасына бирден улактарды салып кетишкен. Талас командасы менен Жоки менен Нурманбеттин Нурунун ойуну. Жоки мына басып алды. Акыркы секундалар кетти Талас командасында. Көчүрүктөр бар, жок. Мынакей көргөндөй эле Сарыөзөндүн балдары өз казанын сактап калышты. Мынакей акыркы секундалар кетти. Бул жерде менимче Сусамыр командасынан Юсупов Нурбек улакка жабышып алган экен. Сейитбек менен Нурбектин беттеши. Анарбек уулу Сейитбек азыр улакты өз командасына азыр эми
Sarıözönçü komandaсын бүгүнкү жеңиши менен куттуктамакчыбыз. Мынакей Рустам Туналиев баштаган Sarıözönçü командасы Кыргызстандын биринчилигин жеңип алды. Бардык көкбөрү оюн көрмандарын куттуктап кетмекчибиз. Талас командасына дагы ийгиликтерди каалайбыз. Экинчи орундагы жаман эмес. Мына ушинтип Ноорус майрамына арналган көкбөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги аягына чыкты. Sarıözönçü командасы эң көп булак салган команда болуп бүгүнкү биринчиликте эң мыктылардын мыктылары болуп чыкты. Урмат Мусаев менен Рустам Туналиев өзүнүн командасына жеңишти алып келди. Биз болсо эми сиздер менен коштошобуз. Дагы бир жолу ушундай бир жакшы самал күчтөр берген Көкбөрү федерациясына жана Канат Исаев агабызга ыраазычылык билдирмекчибиз.